Боор оорунун актуалдыгы. Азыркы учурда боор оорусу актуалдуу болуп жатат. Анткени себеби боор бизде аябай чыдамкай орган, ал көп оорутпайт. Ошонун кесепетинен алгачкы белгилери өчүшүп кетиши мүмкүн. Көбүнчөсү бейтаптар өчүшүп кеткенде кайрылууда. Боор оорунун себептери. Боор оорусуна кандай оорулар алып келет? Бул азыркы учурда таркалып жаткан өнөкөй гепатиттер, гепатит Б, С, Д, жана ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди узак убакытка ичүү, жана ошондой эле аутоиммундук оорулар, дарыларды узак убакытка ичүү, туура эмес ичүү да, передозировка кылуу, жана ошондой эле токсическое поражение печени деп коет, боордун токсикалык жабыркашы жана башка көптөгөн оорулардын кесепетинде боор жабыркап аягында циррозго алып келет. Цирроз бул ошо боор оорусунун коркунучтуу оорусу десек туура болот. Боор оорунун белгилери. Боор ооруганда кандай белгилер болот? Боор ооруганда ошо оң калган асты оорлошуп, салмак ташып, бирок катуу оорутпайт. Экинчисинен адам бат чарчап, алсырап, иштегени начарлайт. Ошондой эле дененин саргаюусу болушу мүмкүн. Бул гепатиттер болгон болсо же өт жолдорунда, өт түздөрүндө проблема болгон болсо, дене саргаят. Дене саргайганда дене кычышуу пайда болот. Денеси кычышат, көбүнчө ушул лопаткалардын тушунда, колдорунда. И кычышуу, дененин кычышуусу көбүнчө кечки маалга көбөйөт. Же болбосо жана кийим менен соприкасаться эткен жерлерде көбүрөөк болот. Жана ошондой эле саргайгандан кийин улуу зара, кичи заранын өңдөрү өзгөрөт. Улуу зара ак болуп, кичи зара пиво түс, кызыл түскө болуп боелушу мүмкүн. Жана ошондой эле денеде тактар пайда болушу мүмкүн. Денеде жылдызчалар пайда болушу мүмкүн. Ошо көбүнчө жылдызчалар ушул бетте, бул мурундун туштарында, жана ошондой эле далларда, моюндарда көбүнчө болот. Жана ошондой эле боор алакандары пайда болот. Боор алакандары бул кызыл ак точкалар болот, алакандын четтеринде пайда болот. Жана ошондой эле боор ооруганда ошо жүрөк айлануу, кускусу келүү, диспептический синдромдор деп коет, ошондой синдромдор байкалышы мүмкүн. Жана ошондой эле уйкунун начарлашы, настроениясынын бат-баттан алмашышы, көздүн ичинин саргаюусу, аялдарда айыздын бузулушу, же болбосо токтоп калуусу, эркек кишилерде эмчек безинин чоңоюшу болот. Анан оозунда каноо, то есть тиштердин бүлөлөрү канайт, и мурдунан канайт. Ошо канаганда кан жакшы токтобойт, жакшы коюланбайт да. Ушундай себептери, белгилери болушу мүмкүн. Качан дарыгерге кайрылуу зарыл? Эгерде сиздерде көздүн ичи саргайган болсо, дене саргайуу, дене кычуу болгон болсо, заңдын өңү, улуу кичи заранын өңү өзгөргөн болсо, анда сиз ушул семейный врачыңызга, терапевттериңизге, же болбосо инфекционный врачтарга кайрылсаңыздар болот. Сиздерге атайын боор анализдерин жазып берет, же болбосо УЗИден өткөнүңүздөр жакшы. ИФА маркероо керек болот, жана ошондой эле гепатиттин кайсыл түрү сизде бар экенин аныкташ үчүн гепатит Б, С, Д жана острый корч түрлөрү болушу мүмкүн. Кайсыл түрү менен жабыркаган аныктаганга сиз ошол анализ керек болот. Профилактика. Бооруз ооруп калбаш үчүн кандай профилактиканы жүргүзүшүбүз керек? Эң биринчиден гепатитке каршы вакцинациялашыбыз керек. Азыркы күндө баардык фаптарда, поликлиникаларда бекер жүргүзүлүп жатат. Баардык жаш куракка карабай, өзүнүн календарный планы менен обязательно түрдө алынат. Экинчиден бул гепатит менен ооруган адамдар менен жашаган үй-бүлө мүчөлөрү ошол гигиенаны сакташ керек. Предмет обиход деп коет, ошол колдонгон идиш аяк болобу, полотенце жана ошондой эле кан менен соприкасаться эткен баардык предметтерди өзүнчө кармаш керек. Жана ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди ичип жүрүшкөн болсо, энергетиктерди ичишкен болсо, тамеки чылым чеккендер болсо, ошолордон азайтууга тамактануу рационубузду дагы кайрадан карап чыгышыбыз керек. Анткени тамактануубуз туура эмес болсо, ашыкча салмактуулукка алып келет. Ашыкча салмактуулук боордун май басуусуна алып келет. Жана ошондой эле ашыкча дары-дармектерди өзүңүздөр билип ичпеңиздер. Ошол эле парацетамол боорго эң зыяндары болуп саналат да. Жана ошондой эле жылына бир жолу эч жериңиз оорубаса деле, эч жер беспокоить этпесе деле кан тапшырып, жана ошондой эле УЗИ өтүп турсаңыздар, бул өзүңүздөргө жакшы. Гепатиттерге текшерүүгө жаш курак чектелбейт, баарына текшерилсе жакшы.